Куудул Тынар Курбаналиев эки тараптуу пневмонияга кабылды. Куудул Тынар Курбаналиев Жалалабаддагы ооруканада эки тараптуу пневмониядан дарыланып жатат. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Куудул Тынар Курбаналиев Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районундагы ооруканалардын биринде эки тараптуу пневмониядан 5 күндөн бери дарыланууда. Достор, аты кургур оору менен мен дагы күрөшүп жатам. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районундагы ооруканада дарыланып жатканыма 5 күн болду. Эки тараптуу пневмония болгондуктан жөтөлүм бир аз кыйналып жатам. Дуба кылып коюңуздар, деди Курбаналиев. Маалымат булагы Барометр Чекит Кейжи. Самара Каримова, сиз жашоодо кечиримдүүсүзбү? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова кечиримдүүлүк тууралуу өзүнүн пикирин бөлүштү. Салам достор, кечиримдүүлүк жөнүндө сүйлөшөлү. Кек сактоо жүрөккө чоң оору алып келет дейт. Ыйык Куран китебинде да кечиримдүү болуу керек деп көп айтылат экен. Эгер сиздин да жүрөгүңүздө үйткөн кек болсо кечирип жеңилдеп алыңыз. Сиз жашоодо кечиримдүүсүзбү же кекчилсизби деп кайрылды ырчы айым. Ырчынын көрмандары анын суроосуна талкууга алып жатышат. Маалымат булагы Заман Чекит Кейжи. Ырчы Айбек Карымов Жогорку Кеңешке аттанууда. Ырчы Айбек Карымов Жогорку Кеңешке аттануун ойлонуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ырчынын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырчы аткаруучу Айбек Карымов Жогорку Кеңешке аттануун ойлонуп жатканын айтты. Ошол эле учурда комузунан кол үзбөөрүн билдирди. Колумдагы комузум түбөлүк досум. Кудайдын колдоосу менен көп ийгиликке жетелеп келет. Жакында Жогорку Кеңешке аттансамбы деп турам. Далее болсо комузум жанымда болот деп жазган ырчы. Белгилей кетсек, быйыл 4-октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Маалымат булагы Барометр Чекит Кейжи. Сооронбай Жээнбеков: ар бир көз жумган мекендешим менин жүрөгүмдү канатып кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук аза күтүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматына таянып Барометр билдирет. Мамлекет башчынын кайрылуусунун тексти. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күн коронавирустан каза болгон мекендештерибиздин эскерүүгө арналган улуттук аза күтүү күнү. Жалпы кыргызстандыктар көз өткөндөрдү эскерип, аза күткөн маркумдардын үй бүлөсүнө кайрат айтып, тилектештик билдире турган күн. Дүйнөлүк апатка айланган бул илдет Кыргызстан элин да кайгы муңга салды. Боордошторубуздан айрылып калдык. Орунун айынан жарандарыбыздын ата-энелери, балдары, бир туугандары, жакындары каза болушту. Өлкөбүз орду толгус жоготууга учурады. Ар бир көз жумган мекендешим менин сай сөөгүмдү сыздатып, жүрөгүмдү канатып кетти. Каза болгондордун жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун, жаңы бейиштен болсун деп тилейбиз. Маркумдардын үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кайрат кылгыла дейбиз. Жараткандан сабыр тилейбиз. Баарыбыздын тагдырыбыз бир. Жалпы кыргызстандыктар чогубуз. Каза болгон жарандарыбыз ар бирибиздин боордошубуз, жакыныбыз, мекендешибиз, досубуз, коңшубуз же жөн гана таанышыбыз. Урматтуу мекендештерим, жарандарыбыздын өмүрү, элибиздин ден соолугу үчүн болгон күрөш дагы эле бүтө элек. Бул апат ар бирибиздин оорусунда да өткөрүп жатат. Илдет менен күрөшүү, элибиздин ден соолугун сактап калуу — бул жалпы улуттук күрөш. Биз баарыбыз бирге аракет кылсак, бир күч, бирден болсок бул апатты жеңебиз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, кайраттуу бололу, сабыр тилейли. Эртең мусулмандардын улуу күнү Курман айт. Каза болгондорго арналып Куран окулат. Өткөндөрдүн бейишин тилеп, жаратканга сыйынабыз. Ата-энелеринен, уул-кыздарынан, жакын туугандарынан ажыраган мекендештеримдин аза күйүүтүн тең бөлүшөм. Каарман элибизди, сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудай өзү колдосун. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Маалымат булагы Барометр Чекит Кейжи. Алтынай Нарбаева ынтымакта жеңип чыгалы ушул сыноону. Ырчы Алтынай Нарбаева оорудан каза тапкандарды эскерүү күнүндө жакындарын жоготкондорго көңүл айтып, ынтымакта жеңип чыгалы ушул сыноону деп пост бөлүштү. Бүгүнкү ушул биздин планета боюнча тараган түйшүктүү оорудан чын дүйнөгө сапар алган боордошторубузду эскерүү күнү.
Бейишин берсин, жаткан жерлери жаннаттан болсун, жоготу өтө оор, өткөндөн көңүлүн албай, тирүүнүн иши жүрүшпөйт дейт. Эскерип Куран түшүрүү биздин ыйык парзыбыз. Ар бир оор жоготууга учураган үй бүлөлөргө, боордошторго, досторума, жакындарыма көңүл айтам. Куран окуп дуа кылалы. Баары Кудайдын иши экен. Ден соолукта болуп, өмүрлүү болуп, чогуу ынтымакта жеңип чыгалы ушул сыноону, деп пост бөлүштү ырчайым. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Чубак ажы досторунун өлүмүн көтөрө албады. Дин адамы деген түшүнүктү баштан аяк өзгөрткөн, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, жүрөктөрдөн түнөк тапкан Чубак ажы Жалилов 11-июлда пневмониядан улам көз жумду. Мурун Чубак ажыдан интервью алып, 1,5 саат убакытка тойбой, артыма кылчактай карап, дагы келем деп кеткеним бар. Бирок аны ордуна бул жолу достору, замандашы, шакирттеринен эскерүү алганга аргасыз болдум. Жамалбек Рысалиев, досу, Чубак ажы элге көпүрө болгонду жакшы көрчү. Чубак ажы экөөбүздүн жашыбыз тең. Ал Ислам институтуна окууга тапшырып калды. Мен Ислам маданияты деген газетада иштечүмүн. Дос болуп калдык. Анын биринчи сүйүүсүнөн бери билем, күлүп. Институтту артыкчылык менен бүтүрүп, кийин Саад Арабияда окуп калды. 2003-жылы Арабияга бардым. Ошол жакта мени тосуп алды. Ал убакытка үйлөнгөн, өзүнүн унаасы бар экен. Салып алып Мекке шаарына кыдырткан. Окуусун бүтүп келди. Тез убакытта эле алынып кетти. Ушунчалык билимдүү эле, кандай маселе болбосун жообун таба алчу. Ал жообун таппаган маселе жок эле. Китептерин кызып отуруп таап айтып берип, элдин маселесин чечип жолго салчу. Эл билбеген жактарын айтсам, бирөөгө бирөөнү үйлөндүргөндү жакшы көрчү. Бойдок кыз-жигиттердин далай бактысын ачты. Ушунун мүнөзү жакшы экен, ушуга туура келет деп эле жүрчү. Таарынышып кеткен эки адамды жараштырганды да жакшы көрчү. Адамдарга көпүрө болгонду каалар эле. Гүленчилерди, тигини муну көп агымы бар мусулманчылыктын ортосуна баарына чынжыр болуп турчу. Сөз менен, кадыры менен ийге келтирип турар эле. Чубак ажынын Меккеден келген өмүрүнүн баары жол үстүндө өттү. Бир жактан келет, эртеси башка жакка учуп кетет. Эл кайда болбосун топтошуп күтүп турган болот. Эл күтүп турса барбай койгонго болбойт дейт окшойт. Телефон чалсам, эртең менен Кореяда болот. Анын эртеси Орусияны аралап кеткен болот. Андан кийинки күнү Ошто, 2 күндөн кийин Бишкекте түз эфирде отуруп калган болот. Ушинтип эле айланып жүрдү. Мен тамашалап аны Юла, айланган оюнчук деп койчумун. Ден соолугун кыйнап жашады. Элге билимди бергенге жетишип калайын деп шашып жашады. Суктанарлык жашады, легендага айланды. Бул легенда кыргыз жашап турганда жашай берет деп ойлойм. Ооруп жатканда кабарлаштык. Жакын досу Садриддин мырза өтүп кеткенде каттуу кайгырды. Менин ден соолугум аныкына караганда жакшы окшойт. Өпкөмө вирус түшпөптүр. Текшерилдим деген болчу. Ниматулла Рыскулов тайпалашы, балмуздак алып берип базарга алып барчу. Мен Чубак ажы менен 1992-жылдан бери таанышмын. Ислам институтунда чогуу окудук, жатаканада бирге жашачу элек. Эң биринчи күнү эле ал агайдан медалисттерге жеңилдетүү барбы деп сурап, биз аны көпкө карап калганбыз эсимде. Орто мектепти алтын медаль менен бүтүп, университетти да артыкчылык менен бүтүргөн. Ошол кезде эле шайыр болчу. Биз иш эмне экенин билген электе ал кароолчу, майда бара жумуштарды иштеп жүрчү. Жанында дайыма акчасы боло турган. Анан базарга барып келели дейт. Анын акчасы бар, биздики жок да күлүп. Балмуздак алып бербесем барбайбыз деп соодалашып туруп алчубуз. Жол киресин төлөтүп, балмуздагын алдырып барчу элек. Аябай колу ачык болчу. Кийин мугалим болуп 3 жылдай чогуу иштедик. Чубак жатаканада эртең менен бир мискей ботко бышырчу. Ал жуунуп келгиче мискейдеги боткосун жеп, кээде өзүнө калбай калчу. Биздин ашказаныбызды ойлоп чоң мискейге бышырганын айт. Аябай көп китеп окучу, жатып туруп эле китеп окуй берчү. Бат окуганын техникасын билчү, билбейм. Бир чай ичип отурганда жука бир китепти бүтүрүп койчу. Саад Арабиядан окуп келгенден кийин деле жолугуп жүрдүк. Мен аны убактысын аячу элем. Бул киши өтө катуу сүйдү. Элдин ошончо сүйүүсүнө жетишпей калып жатты. Илимге аябай берилип жашады. 1996-жылы Кайрма деген айылда экөөбүз батир ижарага алып жашап, даават кылганбыз. Айылда чуркап жүргөн балдар Чубак байке деп аябай жакын болчу. Өзүнүн да баласы ак эле. Чачтары жазылып жүргөн кичине кыздарды көрсө, кел чачыңды өрүп берем деп туруп тыкытып өрүп берчү. Маалымат булагы Супер Чекит KG.